бардык нерсе үй бүлөдөн башталат экен да. Именно семейный психологияга келгенде бардык проблемалар, жашообуздагы болгон проблемалар именно ушул детско-родительский отношениядан башталат экен да. Буга мен өзүм 100% ынандым, потому что мен өзүм практикамдан жасап, өзүмдүн балдарымдан көрүп, менин 4 балам бар. Ушул жаштарына карап туруп, мен ушу психологияны салыштырып, өзүбүздүн менталитетине салыштырып, андан кийин вот значит ушул нерсени колдонсо болот экен, ушул нерсе биз үчүн туура келет экен, ушул нерсе бизге туура эмес экен бир аз деген сыяктуу бир аз салыштырып, плюс-минус кылып анализдеп, андан кийин ушул нерсени мындай уже уверенно айтып жатам, потому что, как показывает моя практика, жана кыздар келет, мен жашоомдо бардыгы жакшы сонун дейт, но жакшы деген дагы ар кимде мындай түшүнүк ар кандай экен да. Кээ биркилер жакшы дегенде мисалы атасы менен апасы конфликт болуп, урушуп, мындай ажырашып, жарашып, кайрадан келип, апасы менен атасы ушундай түшүнбөчүлүк болуп, бул бала кезибизден, үй бүлөбүздөн чыгып атпайбы? Буну биздин көзүбүз көрүп келатат дагы. Бул бизге мындай айтканда норма көрүнүш болуп атат да. Мен өзүм деле ушундай семьяда чоңойгонмун. Мен ата-энем деле аябай көп урушчу эле. Менин апам тарынып кете берчү, атам менен мындай айтканда кетип кели ушинтип жүрөт эле. Мен дагы кыздар ушул нерседен өткөнмүн. Мен өзүм дагы ажырашып деле көргөнмүн. Кайрадан күйөөм менен жарашып, кийин эмнеге ушуну менен жараштым экен, ушу жок, бул өзгөрбөйт деген менде деле сожалениялар, өкүнүчтөр болгон. Көрсө бизде болгону ушул билимдин жоктугунан экен да. Менин жашоомдо деле зомбулук болгон, мен деле күйөөм кол көтөрчү эле. Бул нерседен мен деле өткөнмүн. Мен как бы бул нерсени прекрасно понимаю да. Вот аялга ошол моментте эмне себептен ушул бүгүнкү жанагы суроолорду разбирать эткенде, эмне үчүн мындай зомбулук болуп жатат, үй бүлөнүн ичинде аял эмне үчүн унчукпай жүрө берет, кандай жолдор менен өзүнү коргосо болот деген ушул 3 суроого бир аз айтып кетейин.